Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз калкым. Өзүңүздөр билгендей, Чикаго шаарында единственный кыргыздардын магазини бар, халал магазин. Бул магазин аты Арзан Маркет деп аталат. Адреси 4702 Кимбл Авенюда. Достор, азыр мен бүгүн сиздерге көрсөтүп кетүүчү бул Кыргызстандан келген халал товарлар Бул жакта көптөгөн Кыргызстандан келген мөмө жемиштер жөнүндө видео болмокчу. Анда биз менен бирге болуңуздар. Азыр мен сиздерге бардыгын бирме-бир көрсөтүп, бирме-бир кайсыл жерден чыккан ошол жөнүндө көрсөтүп кетмекчимин. Анда эмесе биздин толкундан алыстабайбыз, достор. Кеттик, жүрүңүздөр, биз менен бирге алдыны көздөй сапар алайлы. Чү дегенде эле биринчи очередь куруттан баштайбыз. Дегенде, достор, Кыргызстандан келген куруттар баасы 6 штук бул жерде. Баалары бул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай $10, $20, $2, $5 болуп кетет. Бул жерде куруттун түрлөрү. Андан кийинки, достор, бизде Кыргызстандан келген Арашан компаниясынан келген балдар бар. Бул балдар өзүңүздөр билесиздер, абдан ден соолукка пайдалуу и Америкада мындан өткөн сонун бал жок болсо керек деп ойлойм. Андан кийинки, достор, бизде Арзан Маркеттин Кыргызстандан келген жаңгактары, мейиз бул жакта, достор, караңыздар. Андан кийин абдан сонун домашний Кыргызстандын өзүнүн вареньялары бар бул жерде. Балдын дагы бир башка түрү бул жерде кубаночка деген ассортимент менен маринованные огурцы, маринованные помидоры. Баасы 7.49. Мен бааларын бир катар тартып өтөйүн. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Томаттын түрлөрү, достор, бул жерде шпроттор 3.99-дан. Бул жерде бул жагы уже консервалар, достор. 2.99, 3.49, 3.49, 4.29, достор. Значит, ылдый жакта у нас, достор, соленые мариновые огурцы. Бааларын айта кетсем, $4.97 кубаночка. Кубаночка. Достор, бул жерде караңыздар, сары сәуз издегендер болсо ашка бул жактан аласыздар. Значит, 2.49-дан элбысына. Аш баскандар буну абдан жакшы түшүнөшөт, анткени сары сәузден ашка даамды, абдан сонун даамды чыгарат. Достор, бул жерде окорочканын түрү, грудинкалар. Ошол, достор, өзүңүздөргө айтып өткөндөй, бул жерде караңыздар. Печенье, бафлилердин түрү. Основной бул жерде халал 1.30, даже $1 экен, баасы абдан арзан экен бул жерде. Завтрака 3.25-тен абдан сонун, как раз кофе менен, чай менен сонун өтөт, достор. Бааларын бир катар тартып өтө берейин. 4.50, 2.85. Кстати, достор, айта кетчү сиздер үчүн дагы бир жаңылык. Булардын баары Кыргызстандан келет. Арашандан келген бул бермишелдер. Халал бермишелдер, достор. Андан ылдыйракты карасак, бул жакта дагы дашырактар, бул дагы. Өйдө жакта бизде полкада семечкалар, көзүңүздөр көргөндөй 4.29, Мартина 7.80 и 6.55. Bunday дагы өзүнчө бир керемет семечкалар чыгып калыптыр. Караңыздарчы. Семечка сүйүүчүлөр, добро пожаловать. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бир катар бааларын өзүңүздөргө тартып өтөйүн. Караңыздар. Краусанттар бул жерде 5.83, 0.98 бул. Bunun baası adashıp kalgan okşayt, наверное, Çok, bu işindeki bir uçtuğu. Bir uçtuğu. Olsa işinde
7-8 ошол пакети. Абдан жакшы. Сонун. Достор, бул жакта Москвада жашоочулардын сүймөнчүлүгүнө айланган манты сүйүүчүлөргө Макфа деген ун абдан популярный. Өзүңүздөр билесиздер буну. Кийинкилер достор, караңыздар, 6.49дан Макфанын 2 килограммдыгы. Дагы айта көтчү достор, сиздер үчүн финчоза салаттын кардарлары жаңы жылдын астында абдан сонун кылып салат жечелек. Ошол күн эске келип кетти, өзүңүздөр көрүп тургандай. Бул жерде бизде майдын түрлөрү, пахта май, золото майы. Кстати, достор, мына сиздерге ашка көптөн бери кимде-ким ашка, значит, май издеген болсо, арзан маркеттен табасыздар, достор. Караңыздар. Оливковый масло. Масланын түрү бул жерде, майдын түрү. Достор, айта көтчү нерсе, өзгөн күрүч дагы бул жакта бар. Караңыздар. Өзгөн күрүчтөн аш басып, достор менен, бир отурганда керемет ба. Чоңу, значит, бул жерде 15 елбиси бар, 6-8 килограмм. И өзгөн күрүчтүн чоңу дагы бар, ошол эле распасовкада 7 килограмм диптен, достор. Bunun bağların ошол көрүп турганыңыздай элбусуна, значит, $1.50. Ошол достор, сиздер үчүн бүгүнкү жаңылык, арзан маркеттин ичинде кандай товарлар бар, бир катар тартып өттүм. Андан кийинки ряд болсо бизде ряд сладостер. Өзүңүздөр көрүп тургандай, сладостердин бардык түрлөрү бул жерде бар. Сникерстен баштап батончиктерге чейин. Андан кийинки ряд у нас бизде печеньелдин түрлөрү бул жерде. Коровка печеньясы 3.49дан экен. Бул жерде бафли и ММС жаштарга, деген балдарыбызга, достор. Андан кийинки печеньенин караңыздар. Капелка деген абдан сонун печенье бар экен. Болгону 4.99. Анасы, Кыргызстандан келген, караңыздар. Даже өзүбүздүн флагыбыз менен экен. Достор, арзан маркетте сез өзүңдү Америкада, Кыргызстандагыдай деген мына ушул, достор. Караңыздарчы, кандай керемет. Америкада жашайсыз, Кыргызстандын продукциясын жеп отурасыз үйдө. Как будто чувствуете себя как дома дегенде, караңыздар. Кыргызстандан келген печеньелер. Сол келген печеньелер. Кыргызстанда да элге түрлөр пайда болду, монда кичинекей. Бизде Америкада требованиесин экен, баат болсо кичинекей болуш керек экен. Ошол үчүн могу саатта карап калар, анда кичинекей печенье баштады. Абдан жакшы. Сонун. Туура айтасыз. Абдан сонун. Достор, айтыңыз. Кудай берсе, могу жердени өзүбүз биринчи катар эки жакта Кыргызстанда калкан. Абдан жакшы. Анасы. Караңыздар, достор. Талкан. Bundan bizde jarma жасалат, Максын жарма. Ана, достор, эгер кимде-ким үйдө жарма ичип, максын ичем деген болсо, добро пожаловать арзан маркет. Kimball Avenue 4702 North. Kırgızistan'dan batonçikleri güne başladı. En son batonçikler, en son kapaydalı, karasanız vitaminleri önemli. Türlü ürünlerden orada.
Dağları en sonu. Abdan sonra. Amerikan işlerinde bilir. Bizim Batken'den kanda körügün ve Amerika'da düngür ötüp tınbay deb alıp geliyorsa oşon için buna 3 ratta толтура турат. Кудай болсо өтүп атат. Bundan компот жасаса болот. Bunun абдан ден соолукка пайдалуу. Баткендин өрүгү ата калайга, даңкы далайга кеткенде билесиз да. Баткендин өрүгү дегенде, кайсыл жактан болосун дегенде, Баткенден дегенде, Баткендин өрүк зарынан турбайбы деген сөз. Кыргызда еще дагы бир ырдын сабында келет, өзүңүздөр билгендей. Өрүк зарга кетели, өрүк зарга кетели, макулу болчу деген ырды Америкада самый популярный. Абдан сону. Өрүктүн далектери. Анасыга. Караңыздар. Сары майды айтып өттүм окшойт. Ооба, сары майды айтып өттүм. Мондай биздин Кыргызстандан келген кара мейиз. Кишмиш кара мейизибиз бар. Мына тынбай өтүп турат бул жерде. Көп кардарлар келип алып атат. Абдан сону. Азыр жакында келет, бүтүп атабыз. Бир 10 күнүн ичинде бул толкалар толтура бал болот. Абдан сону. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, Америкада чувствуй себе как дома дегендей, бул жакта мен бул жактарды бир сыйра тартып өттүм. Кандай суусундуктар бар экенин, тархундар бул жерде, лимонадтар бул жерде. Булдар сырда, Булар твороктор моолар. Твороктор. Буштактар деп коет, буштактын түрлөрү мунун баары. Сырлар могул жерде. Азыр дагы сырларыбыз Кудай бурса жолдо келатат. Абдан сону. Сырлар келет, сонун сырлар келатат. Достор, көрдүңүздөр, кетчуптар үстүнкү катарда, кийинки катарда бизде сырдын түрү ылдыйында. Ортодо топленое масло деп коет, Сливочное масло. Сливочное масло, кечиресиздер. Адашып калдык. Кыргызда жакшы сөз бар, жаңылып алган жаак болбойт, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт деп коет. Андан кийинки достор бизде казан. Караңыздарчы, казан. Аш быштыбы деп коюп эле кирип келе бересиздер. Салам алейкум деп. Ана казан, жалпак казан эң сонун. Ана достор. Онда жалпак казан. Сонун. Качествосы чисто российский качество, Татарстан, татар тугандарса жазам ошо казан келет. Абдан сонун. Китептерибиз бар, Кудай кылса 12-си 13-сине чейин китеп келет, полка полностью китепке толот позер Кудай кылса. Караңыздар. Балдар үчүн эң сонун жомоктор келди. Онда жомок китептер, мунун ичинде 11 штук бар, балдарга өтө жакшы. Мына азыркы каармандары, азыр балдар таанылган билген каармандардын боюнча жазылган. Абдан сонун. Мондай жомок китеп келген, карасаңыздар, эң жакканы мунун артында QR код бар мондай. Ушул QR кодду койсоңуз телефондон бала карап отурат, телефондон сүйлөп айтып берип турат. Бул дагы биздин жаштарыбыздын элине кызмат кылып аткан эң жакшы иштеринин бири болуп атат да бул. Абдан жакшы. Автору Илдияр Абакир, сүрөтчүсү Нурбек Жумакалиев. Абдан жакшы экен. Караңыздар достор, магазинге келесиздер. Кыргыздын шапкелерин Америка менен биргеликте Американын герптери түшүрүлгөн шапкелерди ушул жерден келип, китептерди, казанды ушул жерден келип Манасты сатып алсаңыздар болот. Манас китебин караңыздар достор. Болгону 99 доллар болгону. Даже 50 доллар. Эгерде кимде ким Америкада жүрүп китеп сагынган болсо, жан дүйнөсүн китеп менен толтургусу келип, Кыргызстандагыдай өзүн сезген болсо, дагы бир жолу кайталайбыз. Арзан маркет, адреси Норс 4702. Шунчалык керемет. Добро пожаловать Арзан маркет. Барыңыздарды келесиз. Алар тарттым. Бул жактан гүлдөрдү сатып алсаңыздар болот. Эгер сиз кофе ичем деген болсоңуз, доброе утро, кофе для вас, пожалуйста деп туруп. Бул жерде достор, караңыздар, шоколадтын түрү бул жакта. Бул жерде болсо, жаш балдар үчүн соктор, көптөгөн соктордун түрлөрү. Бул жерде орбиттер. Арзан маркет жөнүндөгү берүүмдүн аягына чыгарайын. Келиңиздер, барыңыздарды күтөбүз.
Arzan market menен birge Amerikada sonun mezgilde de жашап өтөйлү. Барыңыздарга ийгилик, жакшы күндөрдө көрүшкөнчө.